Кеңеште мыйзам өтпөй калды, бирок жана менчиктештирүү саясатынын алкагында биздин мегакомду дагы мына ошол Судец, Алексей Ширшов бүт баары биригип алып, ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат. Булар ошол өнүктүрүү банкына мегакомду алып, өзүбүздөн эле ошол жерге дагы акчаны салып, иши кылып, бүт мына журналисттик иликтөөдө так жазылган. Дал ошол Максим Бакиевдин адамдары, мына Ширшов азыр кадимкидей башкарып атат. Өзүнүн азыркы мегакомдун жетекчиси дагы мурда Ширшовдун колунда иштеген кадрлары. Мен мына чек ара кызматында бүт запростарды алдым. Алексей Ширшов, кенен кесир Кыргызстан кирип жатат. Ригага, Стамбул, Москва, Казакстан бүт барча жакка биздин чек арадан кенен кесир өтүп, мындай ээн эркин жашап жүрөт. Евгения Судец деген айым өзүнө 1 миллион сом айлык коюп алыптыр. Миллион сом. Мына сиздин bir prokurorдун 3 жыл иштеп тапканын ал киши 1 айда алат экен.